Келиңиздер, бул жерде дагы бир өтө көп айымдарга тиешелүү суроо келиптир. Мен жаштык кылып эч нерсени түшүнбөй жүргөн кезде алдамчы опыты бар бир адамга сүйүүм болуп, ишенип алданып капыстан толук мамиледе болбосом да, боюмда болуп, 20 жашымда жаштык кылып алдырып салдым дейт. Кыскача өзүмдү күнөөлүү сезем, ошондон кантип бошоном. Азыр неберелүү боло албай жатам. Караңыздар, айым эгерде жашоосунда кандайдыр бир баланын алдында күнөөлүү сезим болобу же өзүнүн ата энесинин алдында күнөөлүү сезим болобу, кандай гана жашоосунда ката кетирбесин күнөөлүү сезимдери менен калып калган болсо, ал сезимдер бүгүнкү күнү өзүндө эле калбастан, эртеңки күнү ал сезимдер бала чакасына, небересине, чебересине, кыбырасына андан ары кете бериши мүмкүн. Эмнеге? Анткени биздин каныбыздагы программа, ДНКдагы программа тектеги эмне үчүн биздин методика тек менен иштегенинин себеби биздин именно ошол тег аркылуу түрдүү программалар, күнөөлүү сезимдер, капачылык, таарыныч дагы окшогон түрдүү сезимдер, түрдүү программалар чогуу келе берет. Ошондуктан өзүңүздүн күнөөлүү сезимиңизди башкаларга бербеш үчүн, өзүңүздүн балдарыңызга, неберелериңизге жана алардын жашоосунда ал сиздин сезимиңиз аларга терс таасирин тийгизбеш үчүн бүгүнкү күнү өзүңүздө мүмкүнчүлүк болуп жаткан кезде күнөөлүү сезимдер менен иштеп калышыңыз керек. Күнөөлүү сезимдер кимдин алдында болушу мүмкүн? Өзүбүздүн ата энебиздин алдында болушу мүмкүн. Ата энем мени ушундай сонун кыз кылып чоңойткон, а мен болсо адашып, жашоомдон адашып, башка бирөөгө алданып, ушундай боюмдан алдырдым. Жана ошондой эле жакындарынын алдында, өзүнүн турмушка чыккан жолдошунун алдында күнөөлүү сезим болушу мүмкүн. Жана ошондой эле ошол алдырып койгон баласынын алдында күнөөлүү сезим болушу мүмкүн. Анткени бүгүнкү күндө төрөй албагандар, карызга баткандар, түрдүү ушундай ситуациялар көп болгон ситуация азыркы жашоодо болуп жатат. Ушулардын баардыгына кандайдыр бир кайсы бир убактагы биздин тегибиздеги ката кеткен күнөөлүү сезимдер чоң эле таасирин тийгизет. Анткени мен өзүмдүн жашоомдо, практикамда, разборумда көптөгөн ушундай күнөөлүү сезимдер зыянын тийгизген учурлар менен абдан көп кездештим. Андыктан сиздерге кеңешим, айымдар, эгерде ушундай күнөөлүү сезимдериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө ал сезимдер менен иштеп, мындайча айтканда өзүңүздүн жашооңуздан ал нерсени алыстатканга аракет кылыңыз. Албетте иштегенге болот. Анын себебин билгенден кийин, ал нерсе каяктан келгенден кийин, билгенден кийин сөзсүз түрдө оңой эле алып салса болот. Албетте иштеңиз өзүңүз менен.